Бул Сузактын Димитровка айылында өткөн айда эле тартылган тасма. Эгин талаасынын үстүнө тургундар турак жай салуу үчүн курулуш жүргүзүп жатат. Бул үй бүлө 12 сотик жер тилкесин үлүш ээсинен бир топ суммадагы каражатка сатып алыптыр. Şuge biz hem jay salamız dep alındı. Dokumentin kандай кылат? Dokumenti koşnum ötküzüp beradi, özümüzü koşnumuz. Bir yerde yaşayamız, katta altın ayal unakan nima emas. Boptu dep ular jide toy kıladagan eken, uy bütüzadagan eken, boptu dep kelişip aldık. Ötküzüp beradi, Xudo kalasa. Алардын колунда эмне документ бар экен бере турган? Ena şu dolboru bor eken ama yerde dokumentlari hamma yok. Курулуш жүргүзүп жаткандардын колунда эч кандай документи жок. Үлүш жер айылдагы Батыровторго тиешелүү. Айдоо аянты четинен турак жайга айланып баратканы менен аны токтоткону тийиштүү кызматтар аракетте көргөн жок. Экотек-инспекция укук коргоо органдары көрмөксөн менен алек. Ташбулак айылында да ушундай эле көрүнүш. 350-контурдагы үлүш жерлер акыркы 2 жылда калктуу конушка айланып баратыптыр. 2009-жылы үлүш жерлерди трансформациялоо менен турак жай кылып берүүгө мораторий жарыяланганына карабай, бул мыйзамсыздыктар токтобой келет. Бул жер бардыгы үлүш боюнча турганда 2019, 2018, 2019 менен 20-жылы үлүш жердин бардыгы жок болуп кеткен. Мен таң калып отурат. УКМКнын төрагасы Камчы Ташиевке арыз менен кайрылдым да. Айыл өкмөттөр өз алдынча башкаруу деп өз алдынча барча үлүш жок болуп кетти. Бул жердин бардыгынан жаңы там түшүп атат да, мына жаңы чек түшүп атат. Бул Ташбулак айыл өкмөтүнүн карамагындагы айылдар. Кызыгы мыйзамсыз турак жай салып жаткандарга жергиликтүү бийлик жол салуу үчүн шагыл төшөп койгон. Бар жокту караймын, бар жокту көз саламын, бар жокту контрол кылам деп. Мына эми карасаңыз, бюджеттен бөлүнбөсө, мындай жолго мындай шагылды кайсы акчасын төктүрдү? Бул азыркы күндө Нурбек незаконный жерге төктүргөнү айыл өкмөттүн башчысы Самидиновду. Муну кылып атканы мыйзамсыз да, толугу менен мыйзамсыз да. Мына чек маселеси мага чейин 2015-ке дери берилген экен. Мен 2017-жылдын январ айынан бери иштейм. Мен келгенден бери эч кандай чек маселесине берген жокпуз. Азыркы күндө бир 4 күнгө жакын жаран очередде турат. Ташбулак айыл өкмөтүн 2010-15 жылдары жетектеген Музафар Исаковдун үстүнөн жер сатуу боюнча козгогон кылмыш иш акыркы 4 жылдан бери бүтпөй келет. Жогорку кеңештин мурдагы депутатына карата коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ага Ташбулактагы 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерлерди жеке менчик турак жайга бөлүп берүү тууралуу 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Мына ушундай эле иш жакында эле Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскар Сариевке да козголуп, ал мамлекетке келтирилген 20 миллион сомду төлөп берген. Бирок айыбын мойнуна алып күнөөлүү болгон Сариев азыркыга чейин кызматында иштеп келе жатат. Жасаган жумуштар, кылган иштер, бүтүн бардыгы ачык мойнуна коюлуп, мамлекетке 20 миллион акча төктү. Бул деген мойнуна алгандык деген. Кайра бу коррупционерлердин биздин мамлекеттик күч органдары жоопко тартпастан адвокат болгонуна биз таң калабыз. Бул прокурордун. Булар айтат, биз элге кызмат кылабыз деп. Азыркы областтык прокуратуранын кызматкерлеринин бир дагы элге кызмат кылганын али көрө элекпиз. Турак жай салуудагы мыйзамсыз курулуштарды экотек-инспекция менен архитектура кызматы көзөмөлгө алат. Сузак райондагы архитектурасы өткөн жумада Ташбулак айылындагы жогорудагы жерлерди текшерүүгө алып, мыйзамсыз курулуштарды аныктаган эмес. Кызматкерлер Димитровка айылындагы жаңы курулуштарды кантип көрбөй өткөнү белгисиз. Кече күнү Ташбулак айыл өкмөтүндө Ташбулак айыл өкмөтүнүн 7 контурунда мыйзамсыз курулуштар болуп атабы, болбой атабы аныктоо иштери жүргүзүлдү. Текшерүүнүн негизинде жаңы курулуш болбогон. Аныкталды, жаңы курулуштар пока эле токтотулган, сотко берип токтотулган. Курулуштар жок дебейбиз, курулуштар бар, алар эскиден болгон курулуштар. Сузактагы жерге байланышкан коррупция кадастр ишканасынан тартып, архитектура жана укук коргоо органдарына чейин аралашып кеткен схема экени белгилүү. Өткөн айда Сузак кадастрдын жетекчиси Зарылбек Садыгов да жерге байланыштуу кармалып, мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурган соң бошотулган. Бирок бул чиновник да кызматынан бошотулганы менен ошол эле мекемеге кайра жетекчиге орун басар болуп дайындалган. Демек Сузакта жер сатууга жана мыйзамсыз бөлүштүрүүгө айыпталган жетекчилердин бири да азыркыга чейин жазага тартылып элек. Калматов, Шерзат Экенбердиев, 7 канал.